Аликубатова Айткынай. Бүгүн мен Мерсико менен биргеликте Апалардын майрамы деген ырды көркөм айтам. Балаты журналынан Апалардын майрамы. Асмандагы, айдагы жарык чачып жайнады. Ал анткени айга окшош апа кендин майрамы. Күлмүңдөгөн күн дагы күмүш нурун арнады. Ал анткени гүлжөттү апа кендин майрамы. Апаке бай ыйыгым, алтын күндөй бейилим, аман эсен жүрөгөр, жарык чачып биз. Апаке бай актаңым, алдый айтып бакканым, бүт дүйнөнү кыдырып, айтып бүтпөс дастан. Сен барда төрт тарабым, менен Мерсико менен биргеликте түлкү менен карышкыр жомогун сахналаштырабыз. Түлкү менен карышкыр кыргыз эл жомогу. Бир күнү түлкү куйругун булактатып, тилин салаңдатып келе жатып, жалгыз аяк жолдун таманында жаткан койдун куйругун көрүп кубанып кетти. Аны тегеренип карап, салып койгон капканды көрдү да, шилекейин чубуртуп, эмне кылаарын билбей туруп калды. Аңгыча желип жортуп карышкыр келди. Түлкү ага жагалданып: "Каке, келиңиз, куйруктан көп жолуп сайге кирип калдым. Тетигини сизге деп алып койгон элем" деди. Алдыңда капкан болбосун деп шектенген карышкыр анчалык көңүлсүнбөй тигиге мыйчыя тигилди. "Кээде ушинтип кекирейип каласыз да, жебесеңиз өзүм үйгө алып кетейин" деп түлкү баягы май куйрукка тап берген карышкыр түлкүдөн мурда оозунуп сунмак болду эле. Тумшугу капканга чабылып калды. Капкандагы куйрук четке ыргыды. Түлкү аны илип алды да: "Жат бөрү аке жабышып, капкан менен кабышып, эрте шердин эс менен табышып" деп шаттанып ырдап желеп жорто жүгүрүп кетти. Ошентип биздин жомок соңуна келип жетти. Бул жомоктун катышуучулары түлкү мен Аликубатова Айткынай, карышкыр Аликубатова Аруке, капкан Аликубатова Сумая, ал эми куйрук Аликубатова Уулжан. Ал эми бул жомоктун окуган анын автору менин апам Дадабаева Зарипа. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.